ТМЖ телеканалынан түз эфиринде Адил сөз программасы. Аны мен Айжамал Түгөлбай кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Адил сөздүн бул жолку чыгарылышында Ош шаарынын тазалыгы боюнча кенен маек курабыз. Студиябыздын коногу Ош тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Алгач биздин телетоп даярдаган видео материалды көрсөк, андан соң маегибизди улантабыз. Өзүңүздөр байкагандай, бүгүнкү чыгарылышта биз таштанды тууралуу кеп кылабыз. Тагыраак айтканда, Ош шаарында таштанды таштоочу урналардын жана контейнерлердин жоктугу тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин редакцияга Кулатов кичи районунун тургуну видео жиберген. Мына бул жер Кулатов көчөсү менен жаңы жолдун кесилиши. Бул жерде бир маселе бар. Мына анар жак тараптагы тротуарда эч кандай мусорный урналар коюлган эмес. Мусорду жайындасы, кышындасы дагы адамдар монтип жол жээгиндеги арка таштап кете беришет. Даже мусорный урна да жок. Мындай көрүнүш. Бул Анар кичи району. Ал жаңы домдун тушу. Мындай көрүнүш. Ал эми таштанды таштоочу атайын контейнерлер боюнча үйдү курган курулуш компания жооп берет деп билдирди. Домдун территориясына мусорный контейнер коюлуш керек деген андай талап негизи жок. Бул өзү шаардын башка ыңгайлуу жолдун чекесинде немелер жүктөп алып чыгып кеткенге ыңгайлуу жерге коюлат деген неме бар өзүнчө. Общепринятый ошондой бир түшүнүк бар. Кандай болгон учурда да жакынкы арада аталган аймакта таштанды таштоочу урналар жана контейнерлер орнотулат деген үмүттөбүз. Ал эми сизде кандайдыр бир көйгөй болсо, аны видеого тартып, сөзсүз бизге кабар бериңиз. Нурбек агай, ушул видео материалды улай эле суроо берсем да, негизи ушул таштанды таштоочу контейнерлерди, урналарды орнотуш кимдин милдетине жатат? Эми контейнерлерди көп кабаттуу жаңы чөткөн үйлөрдү боюнча бул өзү салып аткан ошол строительдер өзү милдеттүү. Себеби булар архитектурадан градосоветтен өтүп атканда ар бир дислокациялык местаны көрсөтүп, анан ошол негизинде градосоветтен өтөт, ошол негизинде дом курулат да. Анан кечээ сиздердин видео тасмаңыздар боюнча ал жерде ошол строительдин билбейм, представителимин деп сүйлөштү. Бүгүн ишканабызга келип кечирим сурап кетти да, биз байкап билбей калыппыз депчи. Маалыматты туура эмес берип коюппуз. Мен архитектурага чалдым. Архитектура ал даже ошол чертеждерден бери көрсөтпөдү, могул жерге дислокациялык местаны көрсөтүшкөн депчи. Анан эми ал жерге урна коебуз деп убадалаштыбы? Урна коебуз деп бүгүн сөз берип убадалашты. Ошол кое турган болду 2-3 күн аралыгында. Анан эми контейнер дегенде бизде чоң таштанды таштоочу контейнерлерди айтабыз да, андан сырткары майда урналарды коюш кимдин милдеттемесине алынган? Эми албетте ал майда урналар коюш биздин милдетибиз. Көпчүлөргө мисалы кээки остановкаларда койдук, көп сөздөр болгондо мисалы остановкада уместер милдеттелген болчу, биз койдук. Анан кечээ да ушул сөздөр болду. Ушул урналар боюнча кээ бир жерлерде биз коюп атабыз, кээ бир жерлерде алып коюп атабыз. Себеби коммерческий объектилердин көпчүлүгү таштанды таштаган урналары жок. Ошо кадимкидей таштанды таштоочу урнага айланып кетти. Кээ бир элдердин ошол жерде биз квартальный домкомдор, ушул жердеги маптар менен биргеликте кат жүзүндө эгер берсе, биз коюп берген милдеттүүбүз. Анан көп кабаттуу үйлөр буга чейинки салынган үйлөр да, эми СССРде салынган үйлөргө урналарды өзүңүздөр жеткиресиздер да? Ооба, биз жеткизип берип атабыз, коюп берип атабыз. Кээде көп уруш талаштар болуп атат. Ошол боюнча да мына жакынкы арада да аябай талаш тартыштар болуп атат. Кээ бирки адамдар 100 адам коюп бер десе, 1 адам каршы чыгат. Анан 1 адам барып прокуратурага каршы жазып коет.
Анан ошол прокуратуранын арызын негизинде ошол 100 адамга каршы бир прокуратура закон мыйзам чегинде ал дейт. Андай жер бир 15-20 жакын ошондой жерлер болду. Эми баягы мурун азыр шаар Ош шаары кеңейбей, Ош шаары үстү жагына кеңейип атат да. Ошодон улам шаарда адам саны көбөйгөн сайын, адамдар көбөйүп кеткен сайын таштанды таштоочу жерлер дагы көп жерлер домдордун араларында таштанды көбөйүп кеткен себепкер болуп атат да. Ошого дагы биз дисакациялык месталарды кечээинде ар бир архитектурага да айттык, кат жүзүндө жөнөттүк. Себеби мурунку аралыкта 25 метр болуп калган экен аралыктары. О качанкы бир 20 жыл мурунку мыйзам. Азыркы биз айтабыз, ошо 25 метрдин аралыгын алып коюңуздар да, биз ушундай заманбап ушул площадкаларды кылып берели и контейнерде коюп беребиз деп мына жакын арада мына сунуштарды бердик. Анан Нурбек агай, ушул контейнер жөнүндө сөз болуп атса, заманбап стандартка жооп берген контейнерлер кандай болуш керек? Азыр бизде мисалы үчүн көп кабаттуу үйлөрдө чоң эле контейнерлер турат да. Бизде мисалы стандартка жооп берген бир кубтуу болот, оцинковый деп коет. Эми бул баягы чирибейт, тамак агачлар болсо да баягы чирибей турган, баягы бизде химия аралашып кетет да, тамак агачлар чиригенде, салганда чирип кетчү, ошого туруштук бере турган, ошондой оцинковый контейнерлерди алып келгенбиз, ошолорду иштетип атабыз. Анан кээ-бирки жерлерде бир мурунтан чоң 6 кубовый чоң кузовтар коюлуп калган, ал жерде бир 15ке жакын дом таштайт. Анан аралы жандарында жер үйлөр бар, ошолорго эме коюлган. Эгерде алардагы кечээне Араванский жактарда да ошондой көп арыз даттануулар келди, кат жүзүндө келди. Эгерде ошолор дагы бир дислокациялык место таап берсе, биз ушундай заманбап контейнерлерди коюп бергенге даярбыз. И биздин ишканабызда да бар жетиштүү. Анан агай, ошол мисалы көп кабаттуу үйлөрдө шаардын ортосунда эле да таштандылар өз учурунда алынбай калган учурлар көп эле болот да. Анан кийин аны сүрөткө тартып, буга чейин деле соц тармактарга жарыялап жүргөндөр, арыздаттануулар көп эле болуп келет буга чейин элечи. Анан ошо бир күндө бир жолу эмес, 2 жолу алынып кетип турса болбойбу? Мисалы адамдар көп жашаган жерлердечи? Мисалы туура айтып атасыз. Мисалы азыр биз адамдар көп жашаган жерлерге өзүнүн графиктери бар. Графикте интервалдарды койгонбуз. Мисалы азыр ошол интервалдардын негизинде мисалы канча саатта таштанды алынат. Анан азыр биз ар бир площадканын жанына ошол диспетчерскийди жана ошол тазалык ишкананын диспетчерлерин жана WhatsApp номерлерин ошол жерге илип коюу боюнча. Анан таштандыны кандай таштандыны ташташ боюнча дагы азыр ошо атайын плакат, анан ошондой жазуу менен ошол жерге иле тургандай кылып чыгарып атабыз. Жакын арада ар бир площадкага илип чыгабыз. Ошондо элдер графигин негизинде алабыз. Анан графиктен чыгып кете турган болсо, бизге эгер толуп кала турган болсо, элдер ошо диспетчерге түз чалуулат. Түшүнүктүү. Анан Нурбек агай, могул таштанды полигонунун стадиясы кайсыл чекке жетти? Сиздерди буга чейин да айткансыздар, аябай чоң бир грант бөлүнгөн жатат, эскисин жабып, жаңысын кургантабыз депчи. Азыр бул боюнча проект иштеп атабыз. Жакынкы 2022-жылда мына консультанттар деп коет, ошолордун негизинде мына ар бир полигон 53 гектар, 23 гектарине полигон салуу пландаштырылды. Бул иш куда калса 2022 аягына чейин ишти баштайбыз. Ушул стройка ушу полигон, жаңы полигон куруп, эски полигонду рекультивация кылып көмүлөт. Ошол пландалууда. Ошонун ишинде, иш жүзүндө азыр мына консультанттар, Европадан келген консультанттар иш алып барат. Анан бизде эми таштандыны негизинен өрттөйбүз да. Анан ошону өрттөбөй, кайра иштетип иштетүүнүн жолун бир ойлонуп көрдүңүздөрбү? Азыр ойлонуп атабыз. Ошол негизинде сортировочный салайын деген ниеттебиз. Куда калса алдагы ошол сметалар түзүлүп, сортировочный канча кетет. Ошонун негизинде перерабатывающий, сортировочный салабыз. Мисалы үчүн ошону сортировка кылганыңыздарда кайсыл мындай продукцияны өндүрүп чыкса болот да? Эми сортировка кылганда өзү продукциянын көбүнчө мына чет мамлекеттер командировкаларда жүрүп келатабыз. Көбүнчө бул пластик негизинде. Анан ошонун арасында мисалы темирди өзүнчө, кагазды өзүнчө кылып туруп сортировочный болот. Ошолорду аден өзү баягы
ошол пластиктерди, баклажкаларды, бөтөлкөлөрдү ар биринин өзүнүн сортировка кылынат. Ошонун негизинде тариф канчадан болсо ошодон берип бюджетке түшүрө турган кылсак болот да. Өнүккөн өлкөлөр жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Эми аларда мисалы пластик өзүнчө салынат, тамак аш өзүнчө салынат, ошондой бир контейнерлерди коюп атайын шарт түзүлгөндө бизде дагы ошондой контейнерлерди орнотсо болобу, бөлөк-бөлөк кылыпчы? Бизде азыр Европа, жакын кокша Казакстан, Россияларда жүрүп келдик. Элдер маданияттуураак. Себеби аларда деле мындай пластик неме деп бөлбөптүр. Эми элдер таштаганда, мисалы бизде азыр үйдө тамак аштарын таштабайт экен. Андан сырткары үйүндөн чыккан күлдөрүн таштабайт экен. Бизде кандай? Тазалыкка төлөп атам, лишби ушул мусорду, үйдөн чыккан строительный мусорларды таштайт. Андан сырткары азыркы сиз айтып аткан күйүп атат деген боюнча күлдү ташташат көбүнчөчү. Андан күз мезгилинде баягы үйүнөн чыккан жалбырактарды таштайт. Ушундай кылып бизге милдеттүү кылып койгондо, башка чет мамлекеттерде түшүнөт да, ушу бутовый үйдөн чыккан гана, адам жеген гана таштандыгын ташташат. Бул негизи тазалыктан эмес, адамдын ушул Ош шаарында жашап аткан элдер өздөрү сортировка кылып таштаса, биз үчүн да жеңил болот. Себеби азыр көпчүлүгү техникаларыбыз кээ биркеде көп элдер түшүнбөйт. Мисалы мына жер үйлөрдө бизде жер үйлөр сигнальный деп коебуз, жумасына бир жолу кирип сигнал чалып киришет да. Алар ушундай үйлөрүнөн көп таштанып чыгарат, азыр көрсө деле мойнун ачып күл чыгарышат. Андан сырткары таштарды, бетондорду салып коюшат. Сен милдеттүү түрдө туура биз алышыбыз мүмкүн, бирок бизде техникабыз бандай задний погрузка пресс дейт. Ал кымбатка бир техникабыз 5-6 миллион сомго келип атат. Эми эл түшүнүш керек да, бир техника 50 сом же 100 сом төлөп туруп, ошончо техниканы бузуп алсам бизге үчүн аябай кыйын. Тияктан ошол чыгарып атканда завод буну ушундай стандарт негизинде чыган, буну бетон салбайсың, күл салбайсың, буну жөн эле пластик гана, баягы үйдөн чыккан акыр чикирлер гана деп расчеттолгон да. Биздин элдерибиз окшоп бир 5-6 техникабыз ушул айынан бузулду да. Ошо техникалык каражаттар боюнча сөз болуп калды. Негизи бул күндөрү сиздерде техникалык каражаттарыңыздар кандай жабдылган? Жетиштүүбү? Жылда эмнелерди алып атасыздар? Эми бизде мына жетиштүү эле, буга чейин жаңы техникаларды алганбыз да. Бир 2 жылдык болду. Азырынча көп деле бузулбайт. Ошол кээ биркеде мондой күл таштап койгондо көбүнчө анан баягы таштарды таштап коюп атат каптардын арасына. Ошондо бизде ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп калат, баягы сынып кеткен темирлер сынып кетип атат. Анда цилиндр деп коебуз, цилиндрдин насостору үзүлүп кетип атат. Ошол учурлар болуп атат. Бирок азыр жаңы техника алганга байланыштуу көп деле техникабыз мындай муктаж эмес. Сиздер могул Ош шаарынан сырткары дагы аймактардан таштандыларды ташыйсыздар да. Мисалы, буга чейин бизде Кара Суу районуна караштуу Фуркат айылынын тургундары дагы кайрылышкан эле, нааразычылыгын билдирипчи. Бир айда мисалы бизге 2 жолу келиш керек болсо, тазалык кызматкерлери 2 айда бир жолу келген учурлар болуп атат. Бирок ошол эле мезгилде бир айда төлөөчү акыны берип атабыз. Буну кандай кылып жолго коюп беришет деген дагы суроолор болду эле да. Эми Фуркатта билбейм, Фуркат биздин немеге кире элек. Мен билишим боюнча биздин территория Кара Сууну болуш керек. Себеби Кара Суунун тазалыгы ошол Нариманбы кайсы алат, биз жакта эмес алар. Может адашып калышы мүмкүн, эгерде Фуркатта мен өзүм билем, Фуркат жак биздин тейлебейт биздикилерчи. Сиздер кайсы Фуркаттан сырткары кайсы жакта биз жакта? Шаардан сырткары. Шаардан сырткары биз кандай десек, Шейиттебеден өткөндөгү баягы территориялар бар. Көпчүлүгү бизде түшүнүксүз да, могу Төлөкөн жактарды, мына Калинин көчө жактары эми Кара Суу карайт, бирок шаардын территориясы кылып алынат. Аларда мындай көйгөйлөр жаралбайбы? Жаңы техникалар келип атат. Жок, график негизинде биз ар бир адамдар менен иштеп иш алып баратабыз. Анан кызматкерлерге түзүлгөн шарттар боюнча, аткарылып аткан иштериңиздер боюнча кеп козгосоңуз. Мурункудан караганда Ош тазалык ишканасында кызматкерлер жакшы. Жакын караганда дагы ошо проект негизинде биз ашканалар салдык атайын жумушчуларга. Албетте жолдо жүктөөчү шыпырчуларга да дайыма атайын техникаларды алганбыз, аларды ташып, анан кышкы кийимдерди алып берип атабыз. Негизинен ишканада жакшы эле.
Техникалык каражаттарыңар барыңар Барыбыз жетиштүү, Кудай кааласа дагы жакын арада Кытай өлкөсүнөн 12 техника келип атат. Анын дагы бир ачылышына, анан ишканабызга да гаражды жаңылаганбыз. Анын дагы ачылышына сиздерди да чакырабыз. Ошо техниканы дагы берип атканда сиздерди чакырабыз, көрөсүздөр. Анан Нурбек агай, алдыда дагы кандай мындай алгылыктуу пландарыңыздар бар? Алдыда азыр биз ушул боюнча пландарыбыз азыр мына домдордун аралары боюнча да аябай сөз болуп атат. Азыркы көрүп атасыздар, домдун араларын жашоочулар уборка кылбай койду, тазалабай койду. Ошону дагы аябай элдер суранып атат, сунуш берип атат. Ушуну тазалык ишканасына көтөрүп, ар бир үйдөн, квартирадан 50 сомдон көтөрүп тазалык ишканасына өткөзүп берсе суранып атышат, кат жүзүнө жазып атышат. Азыр да ошол чогулуш болду, квартальный комитеттер менен Алмаз Ишенбекович өткөздү. Ошол боюнча да элдер да ошондой сунуштарын айтат. Азыркы жакын арада дагы биз сунуштарыбызды ушул домдордун аралыгын тарифке кошуп, ушул тазалоо ниетинде турабыз. Себеби азыр домдордун аралары каралбай калып кетти. Нурбек агай, убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ушуну менен Адил сөз программасынын бүгүнкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.